1941-жылы 25-июнда Кызыл Кыргызстан гезитинин башкы санына фашисттик Германия кол салбоо боюнча өздөрү кол койгон пактыны бузуп, Советтер Союзуна кол салып кирди деген башкы макала чыккан. Мына ошол жылдары Кыргызстандан 365 000 жоокер Кызыл армиянын катарын толуктаган. Ал эми бул жакта кары картаңдар, кыз келиндер жана жаштар калган. Мына ошол 41-жылы Тоолу Тогуз Тороо районундагы 7 жаштагы Кара Тору Чыткурсак бала дагы өзүнүн эки агасын согушка узатып кала берген. Бул согуш өзү далай адамдардын жанын алып, жаштарды, даже аял жетпеген жаштар согуш кетип, 18-19 жаштарында барып согушуп кайра келбей калды. Ошонун ичинде мен эки бир тууганым кеткен согушка. Субанбек анан Башыбек деген улуу бир туугандарым. Алар Башыбек келбей калды. Согушта курман болуп калды, кара кагаз келди. Субанбек бир көзүнөн айрылып, кыргызча айтканда азиз болуп бир көзүнөн. Анан келип, үйлөнүп, жайланып, бала бакыралы болуп, өсүп, ошол эл үчүн, журт үчүн иштеп жүргөндө, ошол согуштун кесепетинен 49 жашында каза болуп калды. Чынында мына ошол жылдары согуштун азабын тартпаган бир да жан болбосо керек. Кыргызстандык жоокерлер өз эли, өзүнүн мекенинин эркиндиги үчүн күрөшүп курман болушкан. Алардын саны 160 000ден ашкан. Мына ушунча курмандык эмне үчүн же ким үчүн керек эле? Экинчи дүйнөлүк согуштан ким пайда таап, ким жоготууга учурады? Жооп бир гана, эч ким. Негизинен улуу ата мекенибиз согуш зыян. Канчалаган жаш бир туугандарыбыз, канчалаган жаш агаларыбыз, аталарыбыз жок болуп кетти. Дүйнө жүзүндө канча миллиондогон эл жок болду. Талкаланды, завод, фабрикалар. Эле бир согуш болгон жерлерде, мисалы үчүн ушул эле Белоруссияда бир кыштактан бир эле кичинекей кыз калган, сакталып калганы историяды билесиңер да. Анан бул согуш бар жер зыяндан башка эчтекеси жок. Пайда тапкан киши жок мындан. Пайда таппайт. Только зыян. Мына Германия элде эле өсүп өнүгөн согушту каалабайт. Азыр каалабай калды булар. Азыр түшүндү алар. Европадагы ошо Германия. Анын ичинде жанагы фашисттер бар, мына Западный Украина сыяктуу. Бендеровцалар согуш убагында да ушундай болгон. Советтер Союзуна каршы чыккан адамдар булар. Ошондуктан вообще дүйнөдө согуш болбосун деп каалайм. Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества. 5-ci класты бүткөндө согушту айылдан алдык. Ага чейин канча кара кагаз келди, канча угузуулар болду, согушта каза болгондор канча ый болду. Бирок жеңиш болгондо элдин кубанычы койноп аткан жок. Биз жаман калпагыбызды асманга ыргытып сүйүнгөн, кээ бир сүйүнгөндөн ыйлаган адамдар, баягы бала бакырасы келбей калган, бир тууган жанында жаткан жолдошу келбей калгандар ыйлады. Мен ошондо айылда ушу 5-ci класста окуп жүргөн бала элем, 45-жылы. Учурда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө согуш жүрүп, канчалаган шаарлар, канчалаган айылдар кыйрап жатат. Мына ушундай катаал мезгилде Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Кыргызстан тынчтыкта жашап келет. Айрым мамлекеттерге салыштырмалуу экономикасы жагынан көңүл жылытарлык. Албетте, мунун баары саясий туруктуулукка көз каранды. Митинг, пикет сыяктуу. Бирок акыркы кезде мына ушундай туруктуулукка бүлүк салып, өлкөгө башаламандык жаратууну көздөгөн үчүнчү күчтөр, эл душмандары, көрө албастардын пайда болуп жатышы
өкүндүрбөй койбойт. Dünyada bu soğuş olmasın. Hazır soğuştu, yaşap atkан soğuştu uyuşturup atkан adamlar жақсылық көрбөсүн. Жақсылық көрбөсүн. Анткени жаштар өсүп атат. Өнүп атат. Элге тынчтык гана керек. Анан тартип болсо. Тартип. Анан дагы бир негиздүү милдет кыргыз эли, вообще элдин милдети şu mizandı tak saktasa, elge geçse, oşondan biz ösöz, önöz. Kemirdey tertip olsa, ekonomikada ösöt, bardık ösöt. Bizdin el güldögön memleket boluğa toluk mümkünçülüğümüz var. Yemi dünyada sözün aytkanday tireşi var. Mına Amerika menele Rusya'nın karayla. Amerika'nın şu diktatörlüğü menen Amerika'nın bergen aksasının Ukrayna'nın ne olup oturat? Bizim ne olup kalatıştadık? Özümüz, respublikamız. Şimdi bu, bularga oşol gerek eken de. Taratıp, uruş bolup, bir-birinen çavuşup dursa, Amerika şu ekonomikalık jagынан özetiken, önetiken. Antkan kural satattal. Kural satat. Başka ne kılat? Oşonluktan bunun için dünya yüzü büt el tuğat tutmuş gerek de. Men dünya yüzünde geldiğe gayrılar dedim. Şul Allah'ın baldары, kaları, yemi açka jatkan kança el, kança kırılıp atat. Görüp atasınlar özüңөр. Dünya yüzünde açkaçılık menen yaşap atkan, gedeyçilik menen yaşagan el köp. Ağaraganda bizim Kırgız eli jogorku dengelde yaşayt da, jogorku dengelde yaşayt. Oşoндуктан menin kaalarım dünya yüzünde gel tuura түшүнүп, жанагы бийлик талашууну, анан кийин ушул бири-биринен тыңсууну Америка сыяктууларды эли дагы түшүнсө, ушул тынчтык болсо, тынчтыкта жашасак, biz dünya yüzünde andan başka dünya eline gerek yok mu da öyle.